Рахмат, мен дарегиме 1-Май районуна караштуу профессор Зима көчөсүнүн номер 82 даректе жашаган тургундарга айрылып жатышат да. Булар көп жылдан бери тазалыкта иштеген биздин жарандарыбыз, анан 9 үй бүлө 2000 жылдан бери, мына 25 жылдан бери турак эмес өндүрүштүк имаратта жашап, өз күчү менен ошол имаратты ремонт кылып, шарттарды түзүшсө дагы убагында Зеленхоз менен берилген жетекчиликтин уруксаты менен берилген имаратты турак үй макамын статусун ала албай келип жатышат. 2016 жылга чейин соттошуп, ошол соттун чечими бул тарапка чечилип берилсе деле, эки бийлик алмашса деле бүгүнкү күнгө чейин чоң үмүт менен улам мэрияга кайрылышат, өкмөткө кайрылып жатышат. Маселеси чечилбегендиктен Алмаз Акунжанович ушунча адамды жалдыратпай үйлүү болуш керек деп ойлойм. Өз күчү менен ремонт кылсак деле, мына документтерибиз жок дейт, пропискабыз жок дейт, же паспорт ала албайбыз деп аябай арыз мундарын айтышып, кечке сүйлөшүп, бирок аягында баары бери азыркы бийликке үмүтүбүз чоң деп ишенип жатышат. Муну чечип бериңиздерчи деп суранып атышат. Андан тышкары 1-Май округунан Ак Босого конушунда мага жашоочулар кайрылышып, ал жерде эми газификация маселесин көптөн бери айтылып чечип беребиз деп өкмөт тарабынан, Газпром тарабынан убада берилип жатат, ошону тездетип бериңиз деп суранып атышат. Андан тышкары 11 миңден ашуун адам жашаса дагы ФАП аябай чакан болуп атат да, ошол жака бир нормальный медицинский борбор салып бериңиздерчи деп суранып атышат да. Анан лабораториясы да болсунчу деп ошол сурангандарын жеткизип коюп атам да. Так, андан кийин дагы бир орчундуу маселе, бул Бишкек шаарынын 1-Май районунда Мурас Ордо конушу бар. 2005 жылдан бери, эми элестеткиле, 20 жылдан бери 266 сандуу токтом бар да. Ленин районунда убагында берилген токтом. Ленин райондук администрациясы менен. Эми ошол токтом негизинде 228 жер тилкесине карата жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар соттун чечими менен жокко чыгарылып, кийин негедир Ленин райондук прокуратурасы тарабынан аталган участоктор камакка коюлуп, жарандар же паспорт ала албайт, же документтери бүтүрүлбөйт. Анан амнистия, легализация деп айтып коюңуздар деп, бирок биздин маселе эмнеге четке кагылып, эмнеге биз чече албай жатабыз? Мен ушу башкы прокурорубузга, мэрибизге кайрылат элем да. Канча адамдардын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат, анан 20 жыл чечилбеген көйгөйдү азыр чечип бериңиздер деп улам келип жатышат, кайрылып жатышат. Администрация президентага да кат жаздык дейт, мэрияга да жаздык дейт, прокуратурага да жазганбыз дейт. Аргасынан ушу улуу трибунадан көтөрүп бериңиздерчи дегендиктен, Алмаз Акунжанович, бул маселени башкы прокуратура менен өзүбүздүн же тапшырма берилсе Бишкек прокуратурасы, анын ичинде Первомайский район прокуратурасы, мэрия тарабынан жөн эле чечилип бере турган маселе да. Аягына чыгып бериңиздерчи деп элдин үнүн жеткизип берип атам да. Чоң рахмат.